Президент Садыр Жапаров 14 ноябрда Бишкекте көп функционалдуу Манас Тауэр 45 комплексинин курулушунун пайдаланууна мезгил кутучасын салды. Президенттин басма сөз кызматы мындай көп кабаттуу комплекс өлкө тарыхында биринчи курулуп жаткандыгын, аны президенттин иш башкармалыгы жана чет элдик инвесторлор салаарын билдирди. Курулуш 2,5–3 жылда бүтөөрү пландалып жаткан комплекске чет элдик кайсы инвесторлор тартылгандыгы ачык айтылган жок. Долбоор боюнча комплекс 45 кабаттан туруп, анын ичинде 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес-борбор, жыйындар залы, ресторандар, гипермаркеттер, 20дан ашуун соода аянттары жана жер алдындагы 600 жеңил унаага ылайыкташтырылган автотоктотмо болот. Садыр Жапаров долбоорго ылайык имараттын эң үстүндө тик учак коно турган жана панорама аянтчасы болоорун айтты. Борбор калаабызга курула турган мейманкана комплекс заманбап дизайны менен айырмаланып, шаарыбызга көрк берип, борборго келген меймандарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат болсун деп тилек кылалык. Манас Тауэр 45 мейманканасынын долбоорунда бурчтары байкалбаган, жарым айсмал же тегерек элементтер менен өзгөчөлөнгөн имарат шаардын келбетин бир топ эле өзгөртөт экен. Өнүгүүгө бет алган Бишкек шаарыбызда бул мейманкана өзүнчө бир уникалдуу жана таанымал имараттардын бири болот деген үмүтүм чоң. Ош шаардык кеңеши мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алды. Бүгүн 14 ноябрдагы сессияда депутаттар жашыруун добуш берип, 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдосо, 3 депутат каршы болгон. Маалыматка ылайык, депутаттар шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай жаткандыгын жүйө келтиришкен. Ал эми Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча Ош шаардык кеңешинин чечими тууралуу комментарий берип, депутаттардын шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай деген дооматын четке кагып, токтомдордун 95% аткарылгандыгын айтты. Эске салсак, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакытбек Жетигенов Ош шаарынын мэри болуп 1 жыл мурда дайындалган. Ал 2021-жылы ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярдануу деген айыптын негизинде кармалып, 1 айдан кийин бошотулган. Аны жоопко тартууга парламент макулдугун берген эмес. Учурда Кыргызстанда 6000 иш орун бар. Чет жактан кайтып келип, жумуш караштырып жаткан мигранттар ишке орношо алат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бүгүн 14 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан Мекендештер 2023 форумунда билдирди. Министр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу келээрки жылы башталарын, долбоор боюнча 10 миңден 30 миңге чейинки жумуш орunu түзүлөрүн, Камбар-Ата КЭСинин курулушуна да жумушчулар керек экендигин айтат. Кулубаев ошол эле учурда кыргызстандык мигранттар Түштүк Корея, Жапония, Германия жана бир катар Европа өлкөлөрүнө жумушка жөнөтүлүп жаткандыгын айтты. Тышкы иштер министри чет жактарда жашап жүргөн мекендештердин алдында кыргыз тилин сактап калуу маселеси тургандыгын белгиледи. Ал бул жаатта диаспоралары көп аймактарда өз алдынча уюштуруп, тил борборлорун ачып жаткандыгын кошумчалады. Эске салсак, бүгүн 14 ноябрда Бишкекте чет жакта жашаган кыргызстандыктардын 6-чы Мекендештер 2023 форуму өтүп, ага бийлик өкүлдөрү, чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын диаспора уюмдарынын өкүлдөрү, ишкерлер катышты. Контрабандалык 999,9 үлгүсүндөгү алтын эритмесинен 51 кг 866 грамм салмактагы алтын куймалары кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча, Манас эл аралык аэропорту аркылуу алтын куймаларын системалуу түрдө контрабандалык жол менен алып өтүү фактылары боюнча маалымат алынган. Алынган маалыматтарга ылайык, чет элдик жеке ишкерлер материалдык байлыктарды мыйзамсыз алуу, алтын куймаларын кайра сатуу максатында контрабандалык жол менен алып өтүү боюнча туруктуу канал уюштурушкан. Тактап айтканда, УКМК тарабынан Манас бажысы менен биргеликте 999,9 үлгүсүндөгү алтын эритмесинен 51 кг 866 грамм салмактагы алтын куймалары кармалды деп жазылат маалыматта. Жогоруда фактынын негизинде чет мамлекеттин бир жараны кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык издөөгө алынган ишкер Анвар Габазовдун Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун ээси экендигин тастыктаган маалымат таратты. УКМК айрым маалымат каражаттары Габазов сумдун ээси эмес деп жазганына жооп кылып, бир катар далилдерди келтирген. Ага ылайык, Айчүрөк ачык акционердик коомунун негиздөөчүлөрү, ЦУМ Холдинг ачык акционердик коому жана башкы универсал дүкөн ачык акционердик коому уставдык капиталдардын 8% үлүшү жеке адамдарга таандык.
Ошол эле учурда сумдагы соода жайлардын жана кызматтык жайлардын ижарага берген атайы компания City Центр ишканасынын жалгыз негиздөөчүсү Анвар Габазовдун эжеси Хадия Мамметова болуп саналат. Ал эми башкы универсал дүкөн ишканасынын жалгыз негиздөөчүсү Габазовдун апасы Анашхан Мамметова. Башкы универсал дүкөн ишканасынын директору Нурмамет Мухтаров Анвар Габазовдун бир тууганы Ришат Габазов менен чогуу катталган үйдө каттоодо турат деп жазылат маалыматта. УКМК ишкер Анвар Габазов кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен шектелип, сыртынан айыптагылып, эл аралык издөөгө алынгандыгын 13 ноябрда билдирген. Атайы кызмат Анвар Габазов маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу менен алектенгендигин кабарлаган. УКМКнын маалыматында Анвар Габазов жана Камчы Көлбаевдин ортосундагы финансылык иштер жана кызматташуу фактылары такталган.